Туулуп өскөн айылың кетип атса бул мындай жашооң түгөлдү дегенде сөз экен да. Мен уже мындай өзүмдү ким экенимди далилдей албай калган состоянияга келдим да. Кароого өтүп кетиптир дегенден кийин мен уже мекени жок адаммын чындыгындачы. Кыргызстан менин мекеним болгону менен мен туулуп өскөн айылым жок да уже. Кийин барып өзүнүн эмелерге сен каяктансың десе мен уже каяктан экеним жок, мен жер ал жерде биздин ата бабаларыбыз өткөн, баткен достук негизи эле баткендин өтө кимдер үчүн кандай, мен үчүн мааниси өтө терең. Баткен үчүн, Кыргызстан үчүн Баткенге чеп болуп турган айыл болчу. Билген кишиге да. Ошо тажиктер бизден сестенип бер жака чыгалчу эмес. Азыр 91 гектар берилди, анан алмашылды деген менен Баткенден сиз билесиз да. Кызыл Белге чейинки, берки Төрткөлгө чейин канчалаган гектар жер. Жерде биздин ата бабаларыбыз жатат негизи. Менин энем 77ге чыгып, 78ге келди. Египеттен бир тууган агам өтүп кетип, өлүгүн бул жака алдырышкан да. Анан ал киши 15 жыл Египетте, Каирде, Аль-Азхар университетинде окуду эле. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңиздерди тактап алыңыздар. Документтин бардык түрүн даярдайбыз. Регистрация, метнешка, ННН, СНИЛС, ДМС, ОМС, полис, регистрацияны базадан текшерүү, Wildbergsке керектүү документтерди жасап беребиз. Документтик иштерде мыйзамдуу жана ишеничтүү адистерге кайрылыңыз. 100% кепилдик бар. Байланыш үчүн номерибиз +7977 736 1587. Анан алыста жүрүп куса болуп, сагынып жетпей жүрүп өлүгүн көрүп калдым. Ошонун жаныга мени койгула деп алдына мөрзө каздырып койгон экен энем өзүнөчү. Ошо өтүп кетти деген күнү 3 күн такырындай неме кыла алган жокпуз да. Кетишке ийилип атты. Мен Карабакта калам дейт да, мен тажик болуп, тажик паспорт берсе да мейли, лишь бы мени баламдын алдына көмсүн. Мен ошол жерде өлүгүм калсын, же болбосо кичине эртерээк эле өлүп калбаптырмын. Ошонун жанына жатсам, оң жагымда Абубакир жатат деп мен санам тынчып, өлүгүм тыныч жатмак. Мен эми кантип жашаймын? Ошо Египетте өлгөн баланы бияка алдырып келип, ушу Баткенде туруп алдыга бара албай каламынбы деп аябай өкүнүп атышат. Бардыгынан дагы жакынкы арада өлгөн агаларыбыздын эжелери, карындаштары сөөгү чирип элек болчу, эми булар эмне кылат, бул өлүктөрүбүз эмне болот? Биздин айылыбызга чындыгында өтө оор болуп атат да. Эми чындап эле Кыргызстандын келечеги үчүн ошо биздин айылыбыз курмандыкка чалыныш керек болсо, Кыргызстан үчүн бардыгыбыз эле макул дейбиз. Бирок аябай эле жоготуу болуп атат Баткен үчүн. Сакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Оозуңа карап сүйлө. Өлкөнү саткан жок. Сен сатып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөзүң үчүн сотто жооп бересиң. Менин банктын номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкым дагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул бала мен катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм.
Мен уят дейм, өлкөнү сатып атасың. Сага окшогон сатып өлкөнү өлтүрүп атат. Сага окшогондорбу? Сага окшогон. Көрөбүз аны, соттон көрөбүз. Соттун дагы билебиз. Өлкөнү сатып Именно атасың. силерди Байлап сүйлөбүз. Сенден уйсурм уйда сыйда кетти, урмат да кетти. Өлкөнү сототот дейт. Сага окшогон адамды урматтуу депутаттар. Могу жерде эски действующий закондо карасаңар, там четко все написано. Эч кандай мындай киргизе турган кажет жок вообще. Мындай өзгөрүүлөр бул законду киргизе турган. Мен вообще бул законго каршымын, чынын айтканда. И вообще не хочу никаких даже предложений, честно говоря, вносить. Я просто каршымын. Буга кийин көргөзөт, вакыт көргөзөт кимдики ким туура экенин. И вообще биздин экономикабызда өтө туура эмес нерселер көп болуп атат. Именно экономикада. Эгерде ким жакындаса, пешениңерге атам деди. Эгерде ушул кызга, ушул аялга бирөө жакындаса, пешениңерге атам деп туруп пистолетин такап жүрүп, жанымда мен 4-5 балам бар эле. Ошолор болуп жүр, баяк кыз менен келинди, баяк эки аялды алып чыгып кеттим толпадан. Мен бир эле окуяны айтып берейин. Ош шаарына келгенде, Ош шаарынын баяк азыркы эски автовокзалында бир 500дей адам турат, толпа. Өтө адам көп. Эмне болуп атат деп ошол жерге мен жетип бардым. Ошол жерге жетип барсам, ортосунда 3 аял турат. 3 аял турат. Bir аял колунда кызы менен 5 жашар кызы менен. Татар аял экен. Bir аял өзбек аял экен, колунда бир 2-3 айлык баласы менен. Анан кийин ушул эми ар түрдүү адамдар бар да. Жакшы жаман сөздөр айтылып атат, өйдөлдүй болот. Мен ушуларды сактап калыш үчүн барып баягы кызды кучактап алып чыгайын десем, кыз мени карабайт, апасынын мойнун кучактап ыйлайт да, мама меня забирает депчи. Анан кийин мамасынан ошо кулагына мен айтып атам да, вы скажите своей дочке, пусть за моей шею держится, я ее спасу депчи, я ее спасу, пусть держится деп айтып атам десем, кызына кыйкырып атат, доченька, держи за дяденьку, дяденьку держись деп. Баягы кыз ушундай акылдуу кыз экен, мени кучактап, мойнумен кучактайт. Мен аны көтөрүп алыпсам, ал жагынан бутунан тартылашат, бул жагынан бутунан тартылашат, ар түрдүү адамдар. Ошондо мен өзүмө сыйлык алган жанымда пистолетим бар. Пистолетимди алып асманга 2 жолу атып, атканымда ал элдер качып калды. Айттым, эгерде ким жакындаса, пешениңерге атам деди. Эгерде ушул кызга, ушул аялга бирөө жакындаса, пешениңерге атам деп туруп пистолетин такап жүрүп, жанымда мен 4-5 балам бар эле. Ошолор болуп жүр, баяк кыз менен келинди, баяк эки аялды алып чыгып кеттим толпадан. Алып чыгып кетип, ошол автовокзалдын жанында эле бир жалгыз 3-4 этаж үй бар. Ошонун биринчи подъездине алып барып, биринчи квартирасына алып кирип тапшырган. Ушуну сактап калыңыздар депчи. Сактап калыңыздар деп. То есть мындай окуялар көп болду. Бул биз улутуна карабастан, бул татар экен, бул кыргыз экен, бул өзбек экен дебестен, ушуларды кайгы капага түшкөн, бир чоң бир нерсеге түшүп калган адамдар сактаган аракет кылып чуркап жүрдүк да. Мына ушундай окуялар боюнча жазылган менин китебим бар. Ушунун баарын жаздыңыз китепте? Ушунун баарын жаздым. Ошол татарка аялды жаздым, ошол кызды жаздым. Ошол кыз 5 жашта болуш керек эле. Мына ошол кыз азыр 15ке чыкты. 15ке чыкты ошол кыз. Ошол маалда көптөгөн жаман адамдардын сөзүн уккам менчи. Сиз ушинтип буларды сактап калып атасыз. Ал эми булар болсо бизди мына 2 күндөн бери баарыбызды өлтүрүп союп атат, жок кылып атат. Мен ошондо айткам, өлтүрүп сойгонго өлтүрүп союп жооп бербеш керек. Бизге жамандык кылганга жакшылык кылып жооп берели деп туруп ошол кызды көтөрүп чыгып кеткеним бүгүнгүдөй көз алдымда. Ошолорду эстесем, жүрөгүмө кан айланат. Ошондуктан мен ал китебим жазылуу, даяр, бирок чыгаргым келбейт азырынчачы. Азырынча убактысы жете, убакыты чыга элек деп.